Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртөштүк эпосунун кара сөз варианты. 17-уктуруу. Көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев. Алып кара куш доосу келип, төштүктү жутуп, күчүнө киргизгени. Алып кара куш доосунун балдары бүт чоңоюп, бөкөн куландарды уулап, жеп, жашоосу оңолуп калган экен. Алып кара куш 7 күнү жердин астын, 7 күнү жердин үстүн чалып кыдырып, жер үстүнө балдарын алып чыгып, мындай дейт. Көңүлүм бөлүнүп турат. Тиги ор койгон тоонун сеңиринде адам өлүп калган окшойт. Адамдын эти таттуу болот. Бөйрөгүн жарып жеп, бир жашарып алалы, деп 3 кара куш жарышып, жетип барып караса баягы өлгөн жандарын терилтип сактап калган эр төштүк экенин көрүшөт. Алып кара куш төштүктү ап дедире жутуп, асыл менен сугарып, балбандыгын 1000 эсе кылып туруп кусат. Төштүктүн ооруган жери басылып кубатына келет. Ошентип, кара куш кайра үйүнө кайтып, төштүк болсо катынын, тоонун, атын олжолотпой, чоюн алып менен кармашып кайтарып келмек болот. Жолго аттанып чал куйруктун изин таап аркасына түшөт. Узак жол жүрүп олтуруп бир маалда чоюн алыпты көрүп, кайыптан акыл табылат. Бул арамга көрүнө эрдик кылбай, эвим менен жер алдынан жол таап барып бир шумдукту салайын, деп катындан кабар алуу үчүн кабак жерге жашынып турганда суу алууга келген быйтыгүңдү көрөт. Төштүк чоюн алыпты өлтүргөнү. Быйтыгүң төштүктү көргөнүнө жетине албай ыйлап жиберет да, чоюн алыптын аларды каарданганын, чал куйрукту жоор кылып минип, күнүгө 3 маал уруп, токмоктогонун, 7 күн жортуп жүрүп келген соң 7 күн уктап жатаарын, Гүлайым чоюн алыптан бир эркек балалуу болгонун айтып берет. Быйтыгүң төштүктөн эч кимге көрүнбөй, эч кимге билинбей туруусун суранып, Гүлайымды жанына жолдош кылып, чоюн алыпка кызык салмак болот. Төштүктүн кабарын уккан Гүлайым эбедейи эзилип сүйүнүп, сырттанды катмак болушат. Гүлайым жерден ор казып, анын топурагын Быйтыгүң чачып, төштүк орго жашынат. Быйтыгүң мындай акыл айтат. Чоюн алып, эрте туруп кете турган маалында эсепсиз каар салат. Ошондо бешиктеги баланы шибеге менен май куйрукка сайыңыз. Бала сыйлаганда бизден неге ыйлады деп сурайт. Анан айласын өзүн таап алам. Ошентип чоюн алып күн баткан маалда келип, Гүлайым менен Быйтыны караңгы үйгө камап, аябай сабайт. Эртеси эртең менен туруп, төштүк баланын куйругуна шибегени малат. Бала бакырып ыйлап кирет. Аны уккан чоюн алып, жини келип, Быйтыгүңдү чакырып баланын эмне себептен ыйлап жатканын сурайт. Анда Быйты: балаң менен куруп кет. Ал өзүнчө балее болду. Атама айгыр менен текенин, бука менен кочкордун этин жейм деп айтам. Тойгондон кийин ыйлаганымды коем, дейт, деп айтат. Аны уккан чоюн алып, айтылган малдын ар биринен 9дап сойдуруп, Быйтынын колуна берет да сал буурунга 7 күнгө кетет. Гүлайым менен Быйтыгүң сойгон малдын этин төштүккө берип бордошот. 7 күн өтүп, чоюн алыптын келээр күнү болот. Быйтыгүң төштүккө чоюн алыптын чал куйруктун кулагына коргоошун куюп кыйнаганын, кышы жайы тындырбай кулан кууп, чал куйруктун сары жүнү толгонун, кырчаңгы болуп калганын, Гүлайым экөөнү айдап, токмоктогонун, аны жеңүүгө эч кимдин алы келбегенин айтып, ыйлап, баласын шибеге менен сайгылап, баласын кыйнашын суранат. Төштүк Быйтынын билбегенин билгизгенине, олуя сындуу жан экенине ыраазы болот.
Күн батаар мезгил болгондо чоюн алып адаттагысындай бакырыгы менен каарын баштап келип калат. Ал күнү жатып, эртең менен болгондо быйты айткандай төштүк баланы шибеге менен сайгылайт. Бала баркырап ыйлап кирет. Чоюн алып чыдабай быйтыдан баланын ыйлап жаткан себебин сурайт. Быйты: "Балаң кургур, атам мени балам деп кааласа, жанына жанымды кошуп, караан болуп берем" дейт, деп жооп берет. Аны уккан чоюн алып быйтыны оңбойсуң деп кыйкырып, ачууланып, жер суунун баарын сапырып, катындарын токмоктоп айдап чыгат да, баласын бери тартып: "Айланайын кулунум, тилиң чыга элек болсо да айтаар кебимди ук. Ичтеги жашырын сырымды айтайын. Менин жанымды сурасаң, 90 тоонун урунушундагы 90 дайра куюлушкан, адам басып барбаган, кайыптар жүргөн коктунун ооз жагындагы оң чынардын түбүндө алтын кудук бар. Алтын кудуктан суу ичип, ошол жерди жердеген жети аркардын арасында карды салык кара аркар бар. Ал кара аркардын ичинде темир сандык, темир сандыктын ичинде 7 кара кучкак бар. Ошол менин жаным, тыным болот. Кошом десең ошол жака барып кош", деп шыбырап айтып, чал куйрукту минип, чайынги тонду кийип, Салбуурунга жүрүп кетет. Бул айтылган сөздү уккан төштүк эми чоюндун жанын алып, сөөгүн өрттөөгө камданып, чоюн айткан жерге барат. Алтын булакты таап, эч кимге көрүнбөй акмалап жатат. Алаңгыча адырдан 7 аркар түшүп келет. Аркарлардын артында айтканындай карды салык кара аркар келе жатат. Аркарлардын астындагысы 6 аркар. Мен сезгенди сездиңерби? Адамдын жыты жыттанат. Адам билбес булгоктуга адам келип калган окшойт. Мен бул суудан ичпеймин, дейт. 6 аркар качып, кара аркар калып калат да: "Бир Кудайдын каарын көргөн аркар экенмин. Ичимде темир көтөрүп, өмүр бою кыйналып келе жатам. Ушинтип кыйналып жүргөнчө, бул адамдан азыр мени атып, этиме тоюусун суранайын", деген сөзүн айтат да, булакка басып келип, суусунан ичет. Ошол маалда белен турган машасы менен төштүк атып жиберет. Жебе аркардын кардына тийип, ичиндеги темир сандык шар деп ыргып кетет. Кара аркар сырттанга жалынып: "Оор жүгүмдү бошотуп, өлгөн жанымды тирилттиң. Энем эгиз тууганда чоюн алып кубалап келип, кармап, сыйкыр менен дубалап, 7 кара кучкачын темир сандыктын ичине салып, менин кардыма батырып койгон. Муну көтөрүп жүргөнүмө 80 жыл болду. Каапырдын сандыгы качып кетпесин, баса көр", деп айтып көздөн кайын болот. Адегиче сандык качып, бир аңгеке тыгылат. Төштүк аркасынан кууп олтуруп, үстүнө баса жыгылат. Колундагы жой болоту менен бөлө-бөлө чаап, ичиндеги 7 кара кучкачтын 6сынын башын жулуп, бирин чала жансар кылып, кисесине салып, чоюн алыпка жетип барат. Чоюн кабыргадан кагынып, ажалы көзүнө көрүнүп онтолоп жаткан экен. Төштүк өлтүрөм деп барганда, чоюн оордунан ыргып туруп, экөө катуу кармашат. Төштүк быйтыга: "Айланайын быйтыгың, кабыргамды бит жеп, бөрүчө бөлүп, каманча алып баратат", дейт. Быйтык койнуна колун салып, кабырганын бетинде, омуртканын четинде сайылып турган кучкачты жулуп алат. Чоюн алып быйтыга жалынып, кучкачын берүүсүн суранат. Быйтыгың анын сөзүнө көнбөйт. Кучкачтын мойнун жулуп алат. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эртөштүк эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Эртөштүк эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев. Режиссеру Жиргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.